Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 27 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын туугандар. Өзүңүздөр көрүп, мына Москвага чындап кыш келди. Москваны толугу менен бүгүн кар катуу жаап, көп жерлерине күрөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Албетте ушуга мигранттардын түздөн түз жардамы керек болуп атат. Москванын аэропортторунда дагы кар жааганына байланыштуу көптөгөн рейстер убагында уча албай атат, көп рейс отмена болуп атат. Андыктан эгерде мекенге уча турган болсоңуздар, сөзсүз ошонун убактысына алдын ала алып барыңыздар, себеби жолдор пробка. Эгерде ишеничтүү авиабилеттерди издеп атсаңыздар, анда Осман авиа сиздердин кызматыңыздарда. Бетааныштарга акча которуп күйүп калбаңыздар, андыктан абайлаңыздар, мекендештер, туугандар, өзгөчө Телеграмда. Видеодон көргөндөй, бул табигый көрүнүш негизи эле Москвада гана эмес, бүткүл Россия боюнча өзгөчө башкача кыш келди. Себеби көп жерлерде катуу шамалдар болуп, кээ бир жерлерде суулар басып, өтө катуу жаратылыш кубулуштары болуп атат. Андыктан бул погоданын дагы бир плюс жагын айта кетсек, аба ырайынын кар жааганынын плюс жагы бул таксисттерге өтө жакшы болду. Себеби коэффициенттер өтө жакшы жанып атат. Андыктан негизи эле опыту жок таксисттер аз чыгып атат ишке. Андан сырткары машинелерде жүргөн дагы азайып, азыр таксисттин өтө иши жакшы кетип атат. Андыктан таксисттерди куттуктайбыз. Урматтуу таксисттер, бирок жолдо өтө этият болуңуздар. Сиздердин сураныч, шашпастан жакшы иштей бериңиздер. Бул жаңылыктар менен жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Класс басып бизди колдоп, күндө ушул видеолорду көрүш үчүн бизге подписация кнопкасын басып койсоңуздар, Москвадагы болуп турган жаңылыктарды биз сиздерге чыгарып турабыз. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар, жакшы жылуу жумшак алып барып, өзү до конца алып барып алып келет, жолдо жардам берет. Аман болуңуздар туугандар, көрүшкөнчө.